Урматтуу агалар, урматтуу эжелер, урматтуу аталар, баарыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими, тынчтык болсун. Аллах Таала жашооңуздорго, өмүрүңүздөргө береке берсин. Биз дагы сиздердин жашыңыздарга жетип ушундай кары болоюк. Биз дагы ушундай конок болуп отурганды Алла насип этсин. Кыргызда макалы бар, карысы бардын ырысы бар деп коет. Анан кайсы жерде ынтымак болсо, ошол жерде ырыс болот экен. Ынтымактын, ырыстын алдын биринчи ынтымак болот экен да. Эгерде биз Чыңгыз Айтматов айылы, Кара Бура айылы, Манас району деп бөлүнө турган болсок, астыбыздан алтын жаза дагы 100 сомдук фасолубуз $100 көтөрүлсө дагы биз Кыргызстанды эч качан көтөрө албайт экенбиз. Не деген бийлик мамлекети барларды көрдүк. Нефти жагынан алтын орунда, бийлик байлыгы, ресурстары бар алды жогунда, алдыңыздарда Ливия мамлекет ынтымагы жок болуп кеткен, мамлекет жок болуп кетти. Албетте бирок бүгүнкү жаштар эртең келечекте таластагы жаштардын атынан дагы биз дагы бир өз пикирибизди билдирип коет элек. Биринчиден, Эрмат, Аллах Таала жашооңо, өмүрүңө береке берсин. Bir 10 жыл ушу таласка кызмат кылып, адилеттүүлүктү тургузуп, себеби Мехмет Султандын айтканы бар экен, кайсы элдин соттору сатылса, кайсы падышанын кошоматчылары көп болсо, ошол мамлекетте адилеттүүлүк өлөт. Эгер кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлсө, ошол мамлекет өзү өлөт деген экен. Аллах Таала сен ушул уштаздарды өзгөчө чакырып, аксакалдарыбызды мына эмне деген губернаторлар көрүп атабыз, ушулардын батасын алып атканын бул чоң жөрөлүгү дейм. Андан тышкары бул бир. Экинчи кошумча боюнча айта турган болсок, мына Эрматтын сөзүн эки кылдырбай, жаш ушундай мотивационный баланы көрүп биз аябай кубанып атабыз. Ошол иш чарада дагы күн түн чуркап мен Эрматка баа бердим да. Демек ушундай бизде губернатор келген болсо, анда өнүгүш бар экен деп. Ошону биз да карап отурбай, колубуздан келишинче ал жакта дагы канча биз 500 000 сом салымыбызды коштук. Азыр дагы мына Кудай буйрса 500 000 салымыбызды кошуп атабыз. Бу менен да калып калбайбыз Кудай буйрса. Анан кийин ушу аксакалдар сиздер бизге насааттарыңыздарды айтсаңыздар, таласты кайткенде кандай кылабыз? Биз билгени Таластан окуп кеткен Талас шаарында 9 мектеп бар, дагы деле 9 мектеп бар. Биз мектеп курулганын көргөн жокпуз. Бирок тойхана курулуп аткандардын көрүп атабыз да. Спортсмендер албетте булар желекти көтөрөт экен, бирок мыкты биз илимий балдарды тарбияласак, алар мекенди көтөрөт экен да. Биз дагы мынакей бул жакта биздин карыларыбыз 80-90 жашка чыгып калган мыкты философ агаларыбыз бар экен, мыкты өкмөттө иштеген балдарыбыз бар экен. Бирок кийинки келечекте кандай кылабыз? Той менен салып эле балдарыбызды эмне бийчи кылып өстүрөбүзбү же ырчы кылып өстүрөбүзбү? Ошого мынакей бул жерден кээ бир жери менен жолуга албайт экенбиз. Депутат байкелер, кээ акыйкат ачык болот, жута билсин, баардыгынын эшигин какыладык, бирок көбүсү кабыл алган жок. Азыр бүгүнкү күндө Таласта мынакей ушул жаш бизнесмендер бүгүнкү күндө техникум билесиздер, тушма тушунда 100 миллион сомго биз китепкана куруп атабыз. Себеби китепкана окуган мамлекет өнүгөт экен. Бүгүнкү күндө билеги күчтүү эмес, билими күчтүү балдарды тарбиялабасак, өлкөнүн өнүгүшү кыйын болот. Өзүбүз өнүксөк, өзүбүз аракет кылсак, ушундайга биз постоянно көбүнө барып аракет кылып, көбүнүн эшигин какыладык. Бирок тилекке каршы бизди чакырат, жаш балдарды качан чакырат, качан шайлоо болуп калганда чакырат, качан партия болуп калганда чакырат. Эгер сиз чын жүрөктөн Талас элине кызмат кыла турган болсок, мына жакында Казакстандын миллиардерлери менен отуруп калдык Астанада. Көзүмдө жаш алдым. Кыргыз казак улакта кичине ызы чуулуп кетти. Ошондо акыйкатты жара сүйлөгөн казак аксакал бар экен. Силер билбейсиңер деди. Мындай сөз бар Кыргызда. Сенин пейилиң кенен болсо, сен аламды ичиңе батырасың. Бирок сен пейилиң тар болсо, сен Кыргызстан эмес, ак үйгө батпай кыйналып өлөсүң дейт. Жусуп Абдрахмановду кыйналып турган убакта, оно жактан Сталинден келген приказ, мына казактар ачка калды, кабыл албагыла. Булар өзүм деп санкция киргизгенде, ошондой өзүнүн пейилин кенен коюп, канча миң, 136 000 казакты ушул жакка киргизип сактап калган. Себеби мына дагы бир нерсени, жүрөктөгү нерсени айтып атам. Ал адамды тааныйсыңыздар, аты жайы жаннаттан берсин. Мен айттым, байке, ушунча миллиард акчаңыз бар. Биз китепкана участок сатып алдык. Келиңиз, сиздин атыңызды ушакка жазып коеюк. Сиз өтүп кеткенден кийин сиздин сөөгүңүз агарып, сиздин неберелериңиз мынакей мен Таласта ушундай китепкана салгам, ушундай мына больница салгам, ушундай жол салгам деген мындай сыймыктана турган нерселериңиз калды. Бирок тилекке каршы жетишпеди. Кече жакында өтүп кетти, акчасы да калды, баары да калды. Biz de bir gün ушундай өтүп кетет экенбиз, урматтуу аксакалдар. Ошон үчүн мындай бизнесмендердин баардыгын сурайм,
колду келгиле биз дагы таластан мыкты министрлерди чыгарайык. Керек болсо биз дагы таластан президенттерди чыгарайык, мыкты философторду, мыкты айтышниктерди чыгарайык, ошол нерсеге басым кылайык. Кээбир бирдеке салсаң таластын элин көндүрүп койуптур. Силер эмне депутат болгон атасыңарбы дейт. Эмне элге жакшылык кылыш үчүн биз айттым, ама биздин элдин маданияты да табиғи да ушуга камтылып калыптыр да. Силер китеп салып атасыңар, силер депутат болуп жок. Биз ошол жактан китепкананы салып туруп, мыкты депутаттарды чыгарайын деп атабыз. Мыкты министрлерди чыгарайын деп атабыз. Мыкты юристтерди чыгарайын деп атабыз. Ошол жерде өтүргөн бизнесмендердин баардыгыңыздарга, кулаңыздарга, күмүш сылга Кудай буюрса силерге жардам берет деген үмүт беребиз. Аксакалдарыбыздын жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Биз да сиздердин жашыңыздарга жетейик. Чуага айткандай Аллах Таала шерменде болгондон сактасын, элинен чыгып калгандан сактасын. Анан Кудай буюрса бизде пикир, мына улака деп биздин Ерман Жумаевич кайрылды эле, ошого 500 000 коюп атабыз, жетти эле дагы коебуз. Андан кийин мен ойлоп атам, ушу Талас элине сунуш катарайбы, сунуш айтып кой дегендечи. Ошо Талас элине мындай кылсак, мектеп боюнча мына дүйнө эме Кыргызстан боюнча Таластан быйыл университетке тапшырганда эң көп балл ким алган? Ошонун фамилия атын чакырып туруп, ошолда иш-чара болуп атканда, вручение болуп атканда биз 100 000 сом берейик, сиз ошол балага тапшырсаңыз, биз ойлойбуз, эмки жылы дагы Таластын атынан чыккан бала ушул университеттер арасында экзаменге тапшырганда 300 балл ала турган болсо, биз Польшагабы же Дубайгабы, Катаргабы бекер окутабыз деген мотивацияларды берсек, ошондо жаштарыбыз мындай бир мотивациясы ойгонуп, ошондо мыкты инсандар чыгабы деп, Аллах Таала жашооңуздарга өмүрүңүздө береке берсин. Эч нерседен кем болбоңуздар, Таласта кандай келсеңиздер ошол жака аман эсен жете алыңыздар. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат.